Кандай, жакшысыңбы? Биз өткөнкү шайлоодо 3 миң сомдон бербедик беле? Азыр биз 5 миң сомдон берели атабыз. Кандай, өнүгүп турасызбы? Жок, мына 40 жылдыз партиясычы $100 берип атты. Мына ошолор өтөт. Силердики 5 миң. Алар дегенчи? Алар деген 100% кепилдик менен салабызды атышат. Сен деле мага 100% кепилдик бер, мен сага да $100 берем. Мен деле 100% кепилдик берем. Келе колду. Ке? Точнобу? Точно. Келе паспорт. Көрдүң. Кечиресиңер жигиттер. Сен добушумду сатып, сен сатып алып атыптырсың. Жаңылбасам. Сен кандай ишиң бар? Ошо. Бул сөз сатып алган кишинин сөзү болот. Ал сатып алган буюмун же колун каалагандай пайдаланат. Эмне десең, эмне ишиң бар, мен сатып алгам дейт. Бул сөздү сен бул кишиден бир нече күндөн кийин угасың. Бирок сен буюм саткан жоксуң. Сен намысты, элди, жерди, мөңүнү саттың. Эртең урпактарыбыз сени саткын десе, жарашчудай. Мына 1 мүнөттө алдап сени добушуңду сатып алышты. Байке. Кой отурчу. Берген $100 миллион кылып чыгарып алышат эртең. Аны кимден алат? Сенден, менден, элден алышат. Эртең булар Кыргыздын келечегин, сенин тагдырыңды, менин тагдырымды чечкени баратышат. Эртең элге каршы добуш берсе, ошонун ичинде сен дагы 100% болосуң. Анан добушуңду сатып бергенден кийин четте карап туруп ал. Булар иштеген жок. Буларды кетириш керек. Жердин баарын сатып бүтүштү деп наалайсың. Ошонун башатын сен баштап атасың. Демек сен саткын, паракорсуң. Мен саткан жокмун. Сен сатпа добушуңду. Сатпайм. Сөйлөйбө, келчи мына. Эй. Эй.